Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн болгон окуядан алынган Ричард Джоэлдин күнөөсү аттуу тасманы көрөбүз. Чогулган элди жарылуучу заттан куткарам деп тоок элге барып, бирок кылган иши үчүн өзү күнөөлүү болуп аны камаганга аракет кыла башташат. Даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. 1986 жыл каарманыбыз Ричард Джоэл офис менеджер болуп иштеп жүргөн. Ал иштеген кеңседе жактоочу Уотсон Брайтондагы иштечү. Ричард кичипейил жана адамдардын арасынан жумшактыгы менен айырмаланып турчу. Ал өмүр бою тартип сакчысы же болбосо ФБРдин тыңчысы болуп иштегиси келгендиктен кайда жүрбөсүн майда чүйдө нерселерди байкаштырганга аракет кылып, жада калса керектүү нерселерди кол дептерине жазып алып, анан дагы мылтык атканды мыкты өздөштүрүп алган. Анткени анын кичинекей кезинен эртелүү кече элди коргоп мыкты кызматкер болом деген ниети бар эле. Бирок ал канчалык аракет кылбасын күзөтчүлүктөн өйдө кызматка эч эле орнош алган жок. Кантсе да оюнан кайтпаган каарманыбыз күзөтчүлүк кызматты дагы мыкты аткарып, буйруса бир күнү мени дагы байкап калышаар деген ойдо жүрдү. Ричард кандай акыбалда болбосун, анын апасы Бобби ар дайым колдоп турчу. Ошентип окуянын башталганына 10 жыл өтүп 1996 жылдагы келип калат. Бул убакта каарманыбыз жашаган Жоржия штатынын Атланта шаарында олимпиадалык оюндар башталып, олимпиадалык оюндун ачылышына Мухаммед Али катышып, жылдыздар концерттик көргөзмөлөрдү уюштурушуп, Ричард бул жерде дагы күзөтчү болуп иштеп калат. Бир кезде эле каарманыбыз чоң жомбашты көтөргөн кишини көрүп, андан шектенип, анын артынан ээрчип, жанагы адамдын жанына барса, ал болгону досторуна сыра алып келиптир. Ошентип биринчи кече тынч өтүп, майрамдык күндүн экинчи кечеси келип, Ричард адаттагыдай эле эки жактыгыра бар нерсени байкаганга аракет кыла берет. Бир кезде жаш балдар ичимдик ичип алып ызы чуу кылып жатса, каарманыбыз алардын жанына барып, ызы чууңарды токтоткула десе, балдар аны тоготуп дагы койгон жок. Биз ушул маалда түшүнүксүз бирөө ал жерге жомбаштыгын таштап кеткендигин көрөбүз. Ричард жанагы балдардан кайтып келе жатып, жерде турган жомбаштыкты байкап калып, жүрөгү бир нерсени сезип өтө катуу шектене баштайт. Ушул убакта түшүнүксүз бирөө тартип сакчыларга коңгуроо кылып, силердин 30 мүнөт убактыңар бар деп айтты. Анда Ричард дароо эле ал жердеги тартип сакчыларга жомбаштык тууралуу маалымат берип, андан соң жарылуучу заттарды изилдөөчү адамдарды чакырып келишет. Көрсө ал жерде Ричард шектенгендей чындап эле жарылуучу зат бар экен. Анда буга чейин каарманыбыздын сөзүнө ишенбей жаткан тартип сакчылар андан кечирим сурап, ызы чуу болуп баштаган ал жердеги ФБРдин тыңчысы Том Шоу дагы байкап калат. Анда тартип сакчылар дагы күзөтчүлөр дагы адамдарды ал жерден четке чыгара баштаган кезде, арадан 30 мүнөт өтүп кетти деп айтып, баштыктагы зат жарылып кетет. Окуядан кийин дээрлик жүздөй адам жаракат алып, 2 адам каза болуп, бирок каарманыбыздын кылган аракетинен ошол жаракат алган адамдар өлүмдөн тирүү калышты. Биз окуя болгон жерден Кетти деген кабарчыны көрөбүз. Ал ушул убакытка чейин гезитке чыгара турган бир чыгартарлык деле маалымат таба албай, жарылуу болгондон кийин буйруса эми чыгарганга кичине болсо дагы окуялар пайда болду окшойт деп ичинен кубана баштайт. Эртеси ар кайсы адамдар келип Ричардты чакырышып, ага мамиленин мыктысын кылышып, сиз көп адамды куткарып калдыңыз, элдик баатырга айландыңыз деп сыталга чыгарышып, жада калса китеп жазууга дагы сунушун ташташат. Ошентип Ричард 24 сааттын ичинде эле өлкө тааныган баатырга айланып кетти. Бирок бул убакта жарылуунун себебин изилдеп жаткан ФБРдин тыңчыларынын ою такыр башкадай эле. Алар жарылууга себеп болгон эч кандай из таба алышпагандыктан, буну балким Ричард өзү уюштуруп, өзү элге таанылгысы келгендир. Буга чейин мындай окуялар болду эле го, ошондуктан Ричарддын артынан аңдыгыла деп буйругун берет. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз биз тасманын башында көргөн Уотсон Брайтонго коңгуроо кылып калды. Көрсө бул убакта Брайтон жумушунан чыгып өзүнүн жеке кеңсесин ачыптыр. Анда Ричард анын ал-акыбалын сурап, амандашып, андан соң жолугушууну суранат. Анткени каарманыбызга китеп жазуу боюнча сунуш түшкөндүктөн, бирок анда юридикалык эч кандай маалымат жок болгондуктан, эски таанышы Брайтондон кеңеш алууну чечиптир. Бул убакта тыңчылар каарманыбыздын үйүнө досторун жөнөтүп, аны менен сүйлөшкөн сөздөрүн үн жазуу менен жаздырышып, Ричард болсо оюнда эчтеке жок эле бардык нерсени ачык эле сүйлөшө берет. Күндөрдүн биринде кечинде Том эс алуучу жайда эс алып олтурса, анын жанына кабарчы Кетти келип, силерди жардыруучу жөнүндө маалымат болсо мага бир аз бөлүшпөйсүнбү? Мен дагы өзүмдүн денемди сени менен бөлүшөйүн деп эле аны алдай баштайт. Аял дегенде адашасың, акылдан дегендей Том дагы Кеттиге алданып өзүнүн маалыматын берип салат. Анда Ричарддын башкы шектүү экендигин уккан Кетти аябай кубанып, өзү убадалаган нерсесин Томго берген соң дароо эле кеңсесине жөнөп кетет. Ал башчысына кирип, бул маалыматты гезиттин биринчи бетине чыгарышыбыз керек. Мен айтып жаткан маалымат так экендигине кепилдик берем деп башчысын көндүрүп, гезиттин башкы бетине Ричард Джоэлду күнөөлүү деп жазып чыгышат. Ошентип кабарчы Кетти бирөөнүн тагдырын ойлобой эле өзүнүн кадыр баркы үчүн ушул жолго барып койду. Гезит чыккандан кийин тыңчылардын башчысы жини келип, силер эмнеге маалыматты сыртка чыгарып жибердиңер деп урушуп, эми Ричардты суракка чакырганга туура келет, ушул маселени чечкиле деп буйругун берет. Ошентип баатырга айланган каарманыбыз бир замат эле элдин душманына айланып калат. Бир кезде эле анын үйүнө ФБРдин тыңчылары келип, өздөрү менен алып жөнөшүп, биз сизди суракка
чакырбайбыз. Болгону кылган ишиңизди айтып берсеңиз, видео тасмага түшүрүп алалы. Анткени ошондой кырдаалдарда кандай кыймылдарды кылыш керек экендиги тууралуу бизге дагы маалымат керек. Колуңуз бош болсо биз менен жүрүңүз деп каарманыбыздын өзүнүн макулдугу менен кеңсесине алып жөнөшүп, сиз биринчи бизге кол коюп бериңиз деп эле кагазды берип кол койдура башташат. Ошондо гана Ричард бул жерде бир нерсе болуп жаткандыгын сезип калды окшойт. Анткени ага берилген кагаз чыныгы документ болчу. Анда Ричард дароо эле Брайтонго коңгуроо кылып болуп жаткан маселени толук түшүндүрүп, мен ФБРдин кеңсесиндемин десе Брайтондун жини келип, сен эмнеге ал жака бардың? Алар сенен шек сынап жаткандыгын түшүнбөдүңбү? Гезит окусаң болбойбу? Эч нерсеге кол койбо жана алардын суроолоруна жооп бербе деп кыйкырат. Сейчас же выпустите его. Вам ясно? Ладно, что ж. Ошентип Ричарддын шектелгендиги жөнүндө маалымат калың журтка жетип, кабарчылар топтолуп, Кыргызстанда элдер Нурлан Мотуевди ар тараптан тааныгандай эле Ричардды дагы ар тараптан тааный башташат. Ошентип каарманыбыздын жашоосу чындап эле тозок айланды окшойт. Кечинде Брайтон ал жерге келип Ричардга жолугуп, анын апасы менен таанышып, мүмкүнчүлүк болсо мен Ричард менен сүйлөшүп алайын деп аны менен бетме бет сүйлөшө баштайт. Брайтон Ричардга ачык суроолорду берип, мен чындыкты билбесем сага жардам бере албаймын. Ошондуктан сага ачык суроо берейин, сен чындап эле жанкечтисиңби, бул бомбаны сен койдуң беле десе, каарманыбыз таң калып, сизди мага жардам берет десе, мени күнөөлөп жатасыз го, менин эч кандай күнөөм жок, мен жанкечти эмесмин деп жооп берет. Анда жактоочу мындан соң унаасына түшүп кетип бара жатса, анын унаасына кабарчы Кетти чыгып алыптыр. Ал Брайтонду сөзгө тартканга аракет кылып, менин сизге бир-эки суроом бар эле. Ошолорго жооп берип коюңузчу, көп убактыңызды албаймын десе, жактоочунун жини келип, унаамдан тезирээк түшкүнүң деп эле куулап жиберет. Арадан күндөр өтүп, Брайтон Ричардды коргош аябай эле оор экендигин түшүнө баштайт. Анткени ал ушул убакытка чейин жалгыз апасы менен жашап, буга чейин тартип сакчысы болуп дагы иштеп жүрүп, туура эмес иши үчүн жумушунан айталып, ал аз келгенсип кыска мөөнөткө камалып дагы чыгыптыр. Анан дагы Ричарддын үйүндө аябай көп курал жарагы бар экен. Курал жарактардын бардыгы мыйзамдуу болгону менен кандайдыр бир деңгээлде шек жаратышы мүмкүн. Мындан дагы орчундуусу, Ричард 2 жылдан бери мыйзамдуу салык төлөбөй жүргөн болот. Кандай болбосун, Брайтон өзүнүн иликтөө ишин баштап, ага жардам бергенге аракет кылып, жарылуу болгон жерден тартип сакчыларга коңгуроо кылынган байланыш аппаратын таап, бул байланыш аппараттан тартип сакчыларга коңгуроо кылып, андан соң жарылуу болгон жерге жетип калыш мүмкүн эмес экен. Демек Ричарддын күнөөсү жок, мен ага жардам беремин деп бир чечимге келет. Бул убакта ФБРдин адамдары каарманыбыздын үйүнүн жанындагы таштандылардан бери тинтип, андан соң үйүнүн ичине кирип ар бир бурчун текшере башташат. Жактоочу Ричардга, сен эч ким менен сүйлөшпөгөнүң, буларга жардам бергенге аракет кылбай эле кой. Мени менен гана сүйлөшкөнүң, алар сенин ар бир сөзүңдөн кармап толугу менен күнөөлүгө чыгарып коюшу мүмкүн. Үнүңдү чыгарбаганың дегенине карабай эле Ричард тыңчылар менен сүйлөшө баштайт. Ал аз келгенсип жактоочунун басып кеткенинен пайдаланган тыңчылар каарманыбызды чакырып киришип, бизге сиздин үн жазууңуз керек болуп жатат деп эле үнүн жаздырып алышты. Анткени жарылууга чейин бирөө тартип сакчыларга коңгуроо кылып жарылуу жөнүндө маалымат берди эле. Ошол адамдын үнү менен салыштырууну чечишиптир. Бирок тыңчылардын бул кылып жаткан нерсеси мыйзамсыз болчу. Ошондуктан бир кезде жактоочу келип калып, аябай жини келип, тыңчыларды коркутуп, силер мыйзамсыз иш кылып жаткандыгыңар үчүн жооп бересиңер деп айтат. Тинтип жаткандар жумушун кечинде гана бүтүрүшүп, ал жердеги буюмдардын дээрлик бардыгын алып кетишип, Брайтон өзүнүн жардамчысы Надяга буйрук берип, ал жерге тамак аш алып келдирет. Эртеси тыңчылар дагы бир жолу келип, каарманыбыздын чачынан үлгүлөрдү жана кол изин ала башташат. Мындан соң Брайтон Ричардга жини келип, сен эмнеге эле буларга жардам бергенге аракет кылып жатасың? Алар сени күнөөлүгө чыгарышып, камап өлүм жазасына тартканга аракет кылып жатат. Сен болсо алардын айтканына көнө бересиңби деп эле уруша берет. Бир маалда эле ал жерге Брайтондун жардамчысы Надя келип аларга бир маалыматты берди. Көрсө тыңчылар алардын үйүнө өн угузуучу аппаратты орнотуп коюшуптур. Тыңчылар бир күнү Ричарддын досу Дэйв Дэтчести кармап кетишет. Анда Дэйв Ричардга келип болгон окуянын бардыгын айтып берип, тыңчылар аны эмне үчүн кармагандыгын дагы түшүндүрүп берет. Көрсө алар буга чейинкидей кылып Дэйвге дагы угузуучу аппаратты орнотуп, Ричард менен сүйлөштүрүп ар кандай маалыматты алып алууну каалашыптыр. Анан дагы жарылууну Ричард жалгыз кыла албагандыгын түшүнүшүп, анын шериги бар деп күмөндөшүп, ошол досу Дэйвден дагы шек сынап жатышкандыгын айтып беришкен болот. Бирок досу тыңчылардын айтканына көнбөй, мен эч кандай угузуучу аппаратты такпаймын деп, Ричард менин досум, мен аны сатпаймын деп тыңчылардын айтып берген нерсесинин баардыгын Ричардга айтып берет. Муну уккан каарманыбыздын апасы болуп жаткан нерселерге такыр чыдай албай ыйлагысы келип, Ричард андан кечирим сурап, буйруса сабыр кылсаңыз бардыгы өтүп кетет деп апасын сооротуп коет. Мындан соң каарманыбыз жактоочусу менен бир жака жөнөп кетти. Көрсө алар Ричардты калпты аныктоочу аппаратка отургузушуп, ар кандай суроолорду берип, анын айтып жаткан сөздөрү чын экендигин аныктоону каалашыптыр. Бактыга жараша каарманыбыз ал аппараттан ийгиликтүү өтөт. Анда Брайтон менен Ричард Кетти иштеген кеңсеге келишип, ага бетме бет жолугушуп, Брайтон Кеттиге, сиз жөнөкөй баланын тагдырын бузуп койгонуңузду сезип жатасызбы? Ричард менен апасы экөөнүн жашоосун тозок айлантып коюп, өзүңүз биякта жыргап олтурасыз. Бетиңиз жок эле адам экенсиз деп аны кесиптештердин алдында уят карашат. Анда Кетти Томго дагы бир жолу келип, андан маалымат алайын десе,
бирок бул жолу аябай жини келип, буга чейин мени шерменде кылганың жетишет. Мындан кийин мага жакындай көрбөчү деп ал дагы кетип калды. Арадан күндөр өтүп Ричарддын апасы Бобби кабарчылардын алдына чыгып аларга маалымат берип, өлкө башчысынан жардам сурап менин күнөөсүз баламды күнөөлүгө айлантышты. Биздин жашообуз болсо такыр эле туңгуйга түшүп калды. Ээн эркин жолдо баса албай калдык. Бизге жардам бериңиз деп ыйлап жаткан кезде муну көргөн Кетти эмне кылып койгондугун эми гана түшүндү окшойт. Мындан соң тыңчылар Ричарддын өзүн дагы суракка чакырышып, Брайтан өкө ал жака даярданып жатып, Брайтан каарманыбызга аябай күч-кубат берди. Сен эчтекеден коркпогонуң, чындык биз тарапта экендигин билемин. Болгону суроолоруна чындык менен гана жооп бер деп айтат. Никто в этой комнате ничем не лучше тебя, понимаешь? Алар кирген соң тыңчылар адаттагыдай эле Ричарддын башына айланган аракет кылып аргандай суроолорду берип башташып, суроолорго жооп берип жаткан Ричард бир кезде тыңчылардын сөзүн бузуп, өзүнүн сөзүн баштады. Мен ушул убакытка чейин тартип сакчысы болгон бул өтө бир чоң сыймык деп элестетчү элем. Бирок башыман өткөн окуядан кийин антип ойлобой калдым. Анткени сиздер менин артымдан жүрүп убакыт кетирип жаткан мезгилде чыныгы жардырган адам башка жардыруучу затты ырастап, дагы кылмыш ишин аткарса, сиздер бул нерсеге кантип жооп бересиздер? Биз Ричард менен алектенип жүргөнбүз деп айтасыздарбы? Анан дагы мындан кийин башка күзөтчү жарылуучу затты таап алган болсо, менин тагдырыма окшоп калбайын деп балки мага тийбей коёттур. Ушул жагын такыр эле ойлонбодуңуздарго. Байкашымча мага каршы эч кандай далилиңиздер жок экен. Эми менин убактымды албаңыздар деп жанындагы жактоочусун дагы таң калтырып ал жерден чыгып кетет. Ошентип арадан 3 ай өтүп тыңчы Том каармандарыбызга кагаз алып келип берди. Көрсө ал жерде Ричардга каршы кылмыш иши толугу менен жабылып, эч кандай далил жоктугунан Ричард Джоэл күнөөсүз деп табылыптыр. Муну көргөн каарманыбыз каттамасын жегенче эле ыйлай баштады. Ошентип ФБРдин кызматкерлери алып кеткен буюмдардын баардыгын кайтарып беришип, биз арадан бир канча жыл өткөндөн кийин Ричарддын тартип сакчысы болуп иштеп калгандыгын көрөбүз. Анда Брайтанага жолукканы келип эле өзүнүн бир маалыматын берди. Көрсө Эрик Рудольф деген адам кармалып, ал жарылууну мен кылганмын деп өзүнүн мойнуна алыптыр. Тасманын аягындагы маалыматтар боюнча Ричард Джоэл 2007-жылы жүрөк оорусунан каза болот. Жактоочу Брайтан болсо өзүнүн жардамчысы Аннага үйлөнүп экөө 2 балалуу болушуп, Ричарддын апасы Бобби Брайтандын балдарын жардам берип каралашып жүрөт. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бир нерсени анык билбей туруп эле бирөөнү жаман нерсеге күнөөлөбөйлү.